Аламдагы болуп жаткан уруштардын саны көбөйүп, бардык мамлекеттер куралдарын жакшыртып, күндөн күнгө аскерлерди күчтүү куралдарга даярдоодо. Бардык душмандардан коргонуу үчүн мыкты курал аружалар керек эмеспи? Бүгүн сиздерге мыкты болгон куралдар тууралуу видео даярдадым. Жакса лайк жана каналга катталыңыздар. Алдын ала ырачылык айтам. Согуш эч качан өзгөрбөшү мүмкүн, бирок анын куралдары көп жолу өзгөргөн. Адамзат найза менен жебеден ок атуучу куралга өткөндөн бери аны жыл сайын жакшыртууну токтоткон жок. Эң топтогу курал аружалардын биринчи санында FNF 2000 автоматы. Бул автомат Бельгия тарабынан чыгарылган. Бул адамдын колуна ыңгайлуу иштелип чыккан. Салмагы 3 кг 800 грамды камтыйт. Бунун бааланышы көптөгөн автоматтардын арасында өз орду бар. Алдыңкы катардын биринде болот. Жана өтө шамдагай курал тез ылдам. Бул куралды көбүнчө Бельгия, Польша, Афганистан колдонуп келишкен. XM8 куралы. Бул курал Американын куралдары, немецкий компания тарабынан чыгарылган. Салмагы 2 кг 600 грамм. Бул куралды башка автомат МК калаш кыскасы көпчүлүк куралдардан кемчиликсиз өздөштүрүп чыгарылган. Жеңил күчтүү курал жана 1 минутанын ичинде 750 ок атууга кубаттуу. XM8 куралдын үстүндө көптөгөн сыноолорду, эксперименттерди жүргүзүшөт. Жакшы натыйжалардан соң бул куралды убактылуу токтотуп, кайрадан текшерилүү натыйжада кайрадан иштелип чыгуусун улантат. Fair France автоматы. Негизи АКШнын автоматы дүйнөдө эң кымбат куралдардын бири болот. Fair France куралы 2008-жылдары абдан популярдуу куралдардан болуп, жада калса жаш балдарга да оюнчу катарында чыгарылып, атактуулугун жайылтты. Бул куралдын салмагы 4,5 кг түзөт. Fair France дүйнөдөгү эң күчтүү куралдардын бири болуп, эң алдыңкы орунуктун катарында. AK-12 куралы. Бул курал Россия мамлекетинен иштелип чыккан. Канчалган бул куралды сыноолор менен сынактардан өткөрүлүп, эң тез калашник куралдардын бири болуп калды. Салмагы 3,5 кг түзөт. Атайы AK калашник автоматы бир колдода ок алмаштырып даярдоого болот. Жана душмандарга карата карама-каршы турганы ыңгайлуу иштелип чыккан. Эң акыркы чыгарылган топтогу курал эң күчтүү OM-50 снайпери болду. Бул снайпердин чыгарылган өлкөсү Швейцария мамлекети тарабынан иштелип чыккан. Салмагы 10-15 кг түзөт. Бул кыйла оор болуп эсептелет. Эгерде кандайдыр узак километрден узактардан дубалга өлчөнүп батылса, бир нече дубалдарды бузуп тешип өтүшү мүмкүн. Снайперлерде эң башкы орунда өлчөмдөн тактыкты талап кылат. Жана өлчөмдөн каталыкты жол койбоо абзел болуп эсептелет. Сиздер эң мыкты болгон тандалган 5 курал аружалар менен таанышып алдыңыздар. Жакса каналга катталыңыз жана класс басып, ой пикириңиздерди калтырыңыз сөзсүз. Сиздер менен Асанбеков ТВ болду. Саламатта болуңуздар.